Бүгін бізде қонақта хирург, онколог Бақыт Тоқтоғазиев ағабыз бүгін бізде қонақта. Армаңыз. Саламатсыздар. Қош келіпсіз. Көргенімізге қуаныштамыз. Рахмат. Жалпы елдің саламаттығы үшін мына ушундай керемет кеңештерди берейин, дилмаек курайын деп келип бергениңизге чоң рахмат. Анан эми дароо эле сиздин ишмердүүлүктөн баштайлы. Бүгүнкү күндө ишмердүүлүк кандай болуп атат? Бул жаатында ийгилик, жетишкендиктер, жакшы жаңылыктар, албетте баягы бейтап жаны кейигенден барат. Бирок ошондой болгон күндө дагы баягы ишмердүүлүктүн алдыга жылуусунда жакшы жаңылыктар болуп атса керек. Ооба, азыркы учурда негизи эле медицина аябай алдыга жылып баратат да, буюрсачы. Кыргызстанда деле мына акыркы мезгилде ошол боордун алмаштыруусу да болду. Анан Кыргызстанда андан сырткары ошол онкология жагында көп жаңылыктар болуп келип атат. Себеби биз жакында эле ошол Грузияда өтө турчу бир чоң конгресске, европалык деңгээлде ошол конгресске чакырып, ошол жака барып келдик. Анан ошол жакта өзүбүздүн опытыбызды көрсөтүп келдик. Ошол жакта опытту көрсөткөндө бул биздин деңгээл менен ошол Европанын мындай деңгээли операция жасалуу кандай ыкма менен жасалып аткан, ошолордун баардыгы бир эле деңгээлде экенбиз. Себеби алар деле көрүп келди, бизди көрүштү, биз аларды көрдүк дегендей. Бирок биз ошол кээ бир эле чоң аппараттардан эле мындай камсызданган жактан эле ошол кичине кыйналбасак, бирок ошол бейтапка жардам берип аткан деңгээлибиз ошо бир эле деңгээлде экенбиз. Буюрса ошондой жакшылыктар болуп келатат. Анан жаңыдан аппараттар көптөн келип атат бизге, Кыргызстанга. Себеби азыркы учурда мисалы негизи эле онкология жакта көп жаңылыктар болгон. Ошол эле иммунотерапия деп койгон, мурдакы эски химиотерапиялардын эрасы акырындан кетип баратып, анан ошол бейтапка бат туруп кетип, анан чоң мындай стадиядагыларга жардам бере турчу чоң препараттар чыккан. Андан сырткары дагы азыр жаңы ыкма методикалар чыккан да. Себеби көп эле бейтаптардын баары эле кыйналып эле чет өлкөгө эле кетип эле, мисалы Кореяга эле көчүп эле бир ошо бейтап боюнча сүйлөшүп калдык, коллегаларыбыз менен сүйлөшүп. Анан биз ошол бөйрөктүн шишиги боюнча операция жасайлы деп атсак эле, бирөөлөр ошо Кореяга барып келиптир, бирөөсү Индияга барып келиптир. Бирок ошончо акча кетирип, ошончо каражат кеткирген операцияны ошол эле улуттук онкологиялык борборунда, себеби ошол аппарат бар, чоң разрез кылбай эле лапароскопия деп коет. Ошол майда тешиктер аркылуу видеокамера менен кирип барып эле бөйрөктү сактап калып, анан ошол опухолду алып койсок, алынды да, ошондой сымал ыкмаларды. Ошол үчүн ушундай өлкөлөргө, алыс өлкөлөргө барыш экен. Бирок ошончо канча деген каражаттар келет. Ошончо деген азыркы учурда канча деген медиаларда ошо суранып, акча изденип, ошолор канча кыйналып жүрүшөт. Бирок алар мисалы бул может бейтаптын билбестигинен же информация жетпеген, маалымат жоктугунан может ошондой сымалдар болуп калып атат. Же болбосо дарыгерлерге ишенбестиктен. Анысы да болот. Анан ошол себептен ошондой салыштырганда эми биздин улуттук онкология борборунда ушундай дагы болуп атат да. Жакшы, Бакыт мырза, биз сизди чакырганыбыздын жөнү себеби бар. Ошол себепке кичине токтололу. Ал себеп бүгүнкү күндө мына жайдын аптаптуу саратан күндөрү, ысык, сыртка чыксак баарыбыз баягы жогоруда да айтып өткөндөй баш айланган учурлар көп болуп атат. Мына ошону баягы ооруга чалдыккандар дейбизби, же баягы көзөмөлдө жүргөндөр ушул ысыктан кантип сактаныш керек, кандай эрежелерди карманыш керек, алдын алуу жолдору, мына ошол өңүттө бир аз айтып берсеңиз. Негизи эле азыркы учурда эми чындыгын айтканда аба ырайы аябай эле ысып атат. Кээ бирлер 46 градуска чейин көрсөтүп атат, 40 градуска чейин көрсөтүп атат. Анан көбүнчө эле биз бейтаптарга айтабыз, негизи биздин өзүбүздүн организм бир 80% суудан турат экен да негизи эле. Анан 20% эле бул башка мындай вещество заттардан турат да негизи. Анан ошол себептен эле биз ошону мындай карманбайбыз да өзүбүзчө. Мисалы эртең менен бир чыны суу ичсек ичтик, же бир чыны чай ичсек ичтик, болду. Түштө эчтеке кылбайбыз. Анан бирок соолуп атабыз. Анан кечинде барып кайра тамакты жеп алып жатып калабыз. Бирок организмибиз мындай айтканда мындай өзүнүн калыбынан 1-2-3 күн кыйналат. Может бир жума чыдайт, бирок андан кийин мындай адам киши өзү чарчап баштайт да.
А бейтаптар бул эки эсе да мындай нерсе. Анан ошол себептен ошол водный мындай суунун балансын негизи карматыш керек да. Күнүгө адам киши 2,5-дан жайында 4 литрге чейин ушундай ысыкта 4 литрге чейин суу ичип туруш керек болот. Себеби биздин заар аркылуу, заң аркылуу, шилекей аркылуу дегенде суу андан сырткарыда биз ошо тер дегенден дагы суу канча кетиребиз да билинбей элечи. Анан ошол себептен ошол балансты кармалган болсо, ошондо организм ошончо максимально мындай айтканда жеңилирээк өтөт да бул ысыктыктычы. Анан биз кыргыздар негизи эле мындай оор тамакка көнүп алганбыз да. Оор тамакка көнүп анан кечинде например майлуураак мындай оорураак тамак жебесек мындай өзүбүздү мындай жаман сезгендей сымал бул колунда жок адамдардын катарынан көрүппү. Ошондой сымал сезе беребиз да. Анан андай негизи жайкы учурда андай кылбаганга аракет кылыш керек да. Себеби оор тамак оор сиңирилет. Анан бул негизи эле организмге күч берип аткан болот. Анан ошондо мисалы эми азыркы учурда биз баардыгыбыз кыштан жаздан чыгып келдик да, анан организмибиз ошо витаминге керектелчү учур болот. Ошол учурду колдонуп калышыбыз керек да. Азыркы учурда эми мөмө жемиштин баардыгы акырындан бышып, баардыгы чыгып калды. Ошол себептен ошолорду өзүбүздүн организмибизге толуктап, анан ошо кечинде деле жатаарда же колдонордо мисалы ошол жеңилирээк тамак, анан ошол мөмө жемиштерге мындай айрыкча ошого мындай акцент койгон жакшыраак болот да. Себеби өзүңүз кадимкидей мисалы бир жума ошондой колдонсоңуз, кадимкидей өзүңүздү эртең менен жеңил турганыңызды да сезесиз да кадимкидейчи. Тамактануу да бул чоң эмени играть этет да, ролдучу. Анан биз онкологический бейтаптарга айрыкча операциядан болобу же химиотерапиядан кийин болобу биз аларга ошол рационду аябай мындай түзүп бергенге аракет кылабыз да. Себеби алар эки нерсе менен күрөшүп аткан болот да. Бул онкологиялык жак менен күрөшүп аткан болот. Анан ошол эле жана химия препарат заттар менен күрөшүп аткан болот да. Анан биз 3 күндө бирден же бир жумада бирден атайын веске туруп, ошол өзүнүн балансын кармап, өзүнүн весин кармап, ошентип турганга мындай аттандырабыз да. Анан айрыкча дагы бул жанагы жүрөк кан тамыр оорулары менен да ушундай проблема да. Себеби азыркы учурда бул ысыкта суу көп ичпегендиктен аларда кан коюлуп баштаса, жанагындай жүрөк кан тамырында же ошо мээнин кан тамырларында кан тамырлар бүтөлүп баштайт да. Себеби алардын и так эле ошол кан тамырлары бүтөлгөн болот жана май мененчи, атеросклероз деп коебуз да. Анан суу жок болгондуктан алар дагы кан мындай өтүшү кыйын болуп, суу жок болгондон анан ошондо тромбтор пайда болушу ыктымал. Ошол себептен негизи эле биринчи очередь ошол суунун балансын кармаганга аракеттениш керек бул учурда. Жакшы. Негизи эле онкологиялык оорулардын бири болуп бул рак дагы эсептелинет азыркы учурда. Өзүбүз жакшы билгендей эле аябай кулачын жайып аткан учуру, көпчүлүгү дагы ушу илдетке да кабыл аткан маалы. Анын пайда болушу эмелерден болот? Анан дагы азыркы учурда сиздерге кайрылып аткандардын жаш курактары кандай саны? Негизи эле 21-кылымга чейин мисалы ушул залалдуу шишиктер негизи рак ошол аябай жаштарда аябай мындай чейрек кездешчү да. 1% ушундай эле турчу. Бирок азыркы учурда бизге мындай ошол баланс бузулуп, анан көп жаштар келип баштады. Например, 96-жылкы, 2000 бирдемкенчи жылкы айрыкча интернет булактарында карасаңыз деле кичинекей балдар эле ар кандай онкология менен оорулуп эле ошол оорунун жеңиштин максатында эле жардам сурап жүргөн кездер болуп калды. Себеби эле бул биздин негизи эле мындай көп мындай анализ өткөрүп келгенде бунун себептери жок азыркы учурга чейин. Себеби себепти тапкан киши Нобель сыйлыгына татыктуу болот деп ошол айтышат. Бирок бунун ар кандай мындай ошого алып келе турчу бир ар кандай факторлор болот. Бул ошол эле тамак ашыбыз, бул химикалык заттар, бул биологиялык заттар. Биологиялык заттарда ар кандай вирус, бул жанагы эле адамдын папилломасы, папиллома оорусу деп коет, вирусу деп коет. Ошол аял кишилердин ошол жана жаатыны моюнчасыныкына азыр Кыргызстанда бул
чоң проблема болуп келатат. Анан эркек кишилерде, аял кишиде ошол көтөнчү чугунун дагы ошол залалдуу ишигин алып барчу. Бул ошол папиллома вирусу деп эсептелинет. Анан ошол кекиртек, ооз, ошолордо дагы ошол папилломанын дагы бир себеби бар. Анан бул тукумгуусу дагы ошол бир 30% түзөт. Анан физикалык жактан бул жанагы эле ошо күндүн жаман тийиши, себеби биз баардыгыбыз эле көлгө баргандан кийин ой күн жылысын деп күтүп тура беребиз да, бир саат 11ге чейинчи, 11ден 4кө чейин күн жакшысып атканда жакшы түшүп алалы деп ойлойбуз да, бирок ошол маалда күндүн тийиши жана ультрафиолеттин тийиши аябай залалдуу тиет экен да адам кишигечи. Анан биздин ар кандай денебизде жанагындай төрөлгөн жана мындай эмелерибиз бар да, меңдерибиз бар да, мең, каал бар. Ошолорго ошол ультрафиолет тийгенде жана бир меланома деген аябай катуу залалдуу шишик бар. Ал бат эле мындай өзүнү чачып салат. Анан ошолордон дагы өзүбүздү баягы мисалы көп эле эркек кишилер ай крем сүйкөнбөй эле колчу дегенде баягы ушундай бар го, баягы күндөн загардан деп, жана негизи эле ошону сүйкөнүп колдонуш керек. Анан бир ошо көлөккө жатканга аракет кылыш керек. Анан биз барып көлдөн чыгып туруп жатып алып атпайбызбы, күйгүчөктү жай жакшы кышында оорубайм депчи. Анан ошондой нерселердин баардыгы эле жөн эле чыгып келбептир да. Анан ошолордун баардыгын өзү сактанып, например, мисалы көп эле чет өлкөгө барсаңыз, негизи мындай түшкү учурда түшпөйт. Эртең менен, например, эрте турушат, көл суу негизи жылуу болот да. Ошо бир 10-11ге чейин түшөт, себеби баягы күндүн залалуу тийип калбасын деп. Анан бир саат 4төн кийин түшсө болот да. Ошондой нерселерди сактаныш керек болот. Анан эле ошол көлгө барганда көп күйбөгөнгө аракет кылыш керек болот. Айрыкча бул онкологиялык бейтаптарга биз дагы айтабыз. Жанагындай эле микроволновкаларды колдонгондо, тамакты жылытып атканда, алар дагы өзү тамактын структурасын бузат экен да негизичи. Анан азыр ар бир үйдө микроволновка бар го. Ооба. Мисалы эми биз баардыгыбыз эле өзүбүздүн үй бүлөбүздө баардыгы ар бир адам өзүнөн башташ керек дегендей. Мисалы биз ушундай колдонбогонго аракет кылабыз. Анан ошол нерселердин баардыгын тактап келип, анан көбүнчө эле мындай анализ жөнөтсөк эле ошол тамак аш экен биздин негизи эле учурубуз. Анан ошол аба ырай, эмне кылып атабыз, өзүбүздүн жашообуз дагы эле айланып турган нерсенин баардыгы эле өзүбүзгө мындай залалдуу таасир алып келет экен да. Анан ошонун баардыгын жашообузду контролдоп, мындай өзүбүздүн принциптер менен коюп дегендей, себеби көп эле учурда мисалы бир чоң алымдан угам, ошол бир 40-50 жашка чейин биз жашообузду бузганга аракет кылат экенбиз да. Анан тапкан акчабыздын баардыгын кайра 50 жаштан ошону кайра эпте оңоого аракет кылат экенбиз да. Ошондо себептен азыр башынан баштап өзүбүздүн жашообузду, тамак туура ичкенибиздин баардыгын мындай туура коюп келсек, кийин ошол тапкан инвестициябыздын баардыгын кийин кетирбейт экенбиз да. Ушундай. Жакшы, сонун кеңеш. Анан келиңиз, ошол бейтаптардын баягы камкордугу, сиздердин кылган камкордугуңуздар боюнча, анан ар ортодо мына ушул техникалык аппараттар боюнча сөз кылдыңыз. Ошол жаатта сурагым келип турат. Баягы хирург катары айтып өтсөңүз. Себеп дегенде баягы эфир сыртында да сүйлөшүп отурганда мына ушул Москвага чейин барып окуп келгениңизден кабардар болдук. Ал жак менен биздин өлкөнүн баягы абалы салыштырмалуу көз караш менен караганда. Азыркы учурда ошол негизи эле мындай хирургия, онкология жактан жаңы методикаларды киргизип, ошого аракет кылып, бир ошол Кыргызстандын эндоскопиялык ассоциациясын түзгөнбүз. Ошонун алкагында көптөгөн мамлекеттер менен азыркы эле ошол Европалык союздун хирургтарына конгрессине барып келдик. Аяктан эле бир 20га чукул мамлекет менен таанышып, ошол ассоциация менен келишим түзүп, анан бул азыркы учурда жаш мындай үйрөнөм деген врачтарга мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз да. Мисалы ошол эле Москвага болобу, ошол эле мисалы чет өлкө Европага, например, биздин ошол мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошо Португалиянын Лиссабон шаарына барып окуп келгенге, ошол жана көтөнчү чук боюнча ошол атайын центр бар ошол жакта. Анан эле Египетте
Александрия деген чоң шаар бар. Аякта да ушундай мүмкүнчүлүк ар кандай бир 7-8 өлкө менен ошондой мүмкүнчүлүк болуп, азыркы учурда ошол балдар 1ден 2ден болобу мындай группа түзүлүп, ошол үйрөнүп баратышат. Анан азыркы учурда Москванын Боткин больницасы менен келишим түздүк. Робот Да Винчи боюнча үйрөнүп келгенге. Күзүндөн башталат буюрса бул курстар. Анан ошол жарым жылда 2ден ошол жаш адистерди жөнөткөнгө толук мындай ошол Боткин больницанын башкы дарыгеринин жардамчысы менен сүйлөшүп, ошолор менен келишим түздүк, ошол жака барып окуп келгенге. Себеби мисалы биз деле бир келгенибизге бир 5 жыл болду, чет өлкөдөн келгенибизге. Ошол малда келгенде мисалы жанагы эле лапароскоп менен чоң операциялар негизи өзү жаза албачу, анан акырындан келип ошону жайылтып, анан мисалы аймактарга барып үйрөтүп баштадык. Ошко бардык, Жалал Абад областынын Ала Букасына бардык, Ат Башыга бардык, ушинтип үйрөтүп, жаштарды үйрөтүп, анан ошолор акырындан келатышат. Анан бул робот Да Винчи дагы эми жакын арада буюрса келип калат деген оюбузда бар да. Жакшы, негизи эле азыркы учурда өзүңүз жакшы билгендей эле 11-де бүткөндөр көпчүлүгү ошол медицина тармагына окууга тапшырсам деген кыялдары болуп келип тапшырышат. Бирок эми сиздердин окуу көпкө чейин созулгандыктан, оорураак болгондуктан ага чыдабай кетип калгандар дагы жок эмес. Абитуриенттерге кандай кеңеш берет элеңиз дал ошол медицина тармагын тандайм дегендерге? Азыркы учурда мына азыр абитуриенттер биздин бардыгыбыз көңүл буруп турат. Анан мисалы кээ бирлер айтышы мүмкүн да, мисалы биздин колубузда жок, кантип мен окуйм деген эле биринчи вопрос. Бул азыркы учурда каражат биринчи вопрос туруп атпайбы биздечи. Анан ошол эле балды алгандан биз деле өзүбүздүн учурубузда мисалы мен өзүмдүн эле эмемди алып келсем, ошол эле нарын шарыны бүтүп, анан Бишкекке келгенде мен өзүм тапшыра албай калгам. Ошол ОРТнын баалы менен тапшыра албай калып, анан бир жыл падкурс деп коет, ата медакадемиянын астында ошол падкурс деген бар, ошол жакта окугам. Ошол жакта бир 5-класстан 11-класска чейин математика, орус тилин, химия, биологияны 5-класстан баштап 11-класска бир жылдын ичинде ошону үйрөткөн да биздичи. Мисалы мындай жаштык кылып, келесоолук кылып дегендей школдун кезинде окубай коюп турубуз да, анан ошол жактан көз ачылат экен да, башкача экен да, башка деңгээл менен, башка көз караш менен, анан ошол жактан окуп эле ОРТнын баалы жакшы болуп, медакадемияга бюджеттик деңгээлинде өтүп кеттик да. Жакшы болуп, анан бюджет өткөндөн кийин мисалы мен ошо 6 жыл окуганда бир дагы мугалим мисалы айтат да, коррупция бар, анан бербесең окубайт экенсиң деген дагы жалган маалыматтар бар. Бирок ошол окуп аткан учурубуздагы бир дагы мисалы мугалим сен мага акча бересиң, антпейинче мен сага зачет же модуль койбойм деген андай мындай кездешкен эмес да. Анан ошол себептен окуйм деген балага эч мындай жашыл эшик дегендей ошондой болот. Анан биз эле ошол 2-курсту бүттүк дагы эле, анан жанагы тез жардамда иштедик. Ошо 4 жыл иштедик. 4 жыл иштегенден кийин эле ошол өзүбүз эле камсыздап эле ата-энеге же башка бирөөгө мындай оорчулук алып келбей ошондой болду. Анан эле эси ошонун баардыгы жакшы окуп, ошол учурда эле мисалы илимий практика болобу, кандай болобу, ошолордун баарын окусу эле андан кийин ошол чет өлкөгө бардык, Москва шаарына бардык. Москвадан да бюджетте окудук. Бир дагы сом сурабай. Анан ошол жакта Кыргызстанда байкелер бар. Москвада аябай жакшы байкелер бар. Алар ар бир студент, окуйм деген студент, ошол медициналык институтта бүткөндөрдүн баарын алар өзлөр бекер общежитие таап берип, бекер тамак ашы менен камсыздап, ушундайлар мындай орустар айтканда мир не без добрых людей дегендей ушундай көп экен да негизи эле. Анан бул ушул этаптын баардыгын өтүп чыкса эле бул негизи эле бир чоң жеңишке жетет да. Жакшы. Бакыт мырза, онколог катары эми сизден кеңеш болсун жалпы көрүүчүлөрүбүзгө, онкологиялык ооруларды жалпы жонунан ала турган болсок, мына ошол оорулардан оолак жүрүү үчүн алдын алуу жолдору, адамдар өзүн кандай алып жүрүш керек, кайсыл нерседен тизгиндеп, кайсыл нерсени кылыш керек, кылбаш керек, мына ошол нерселерди ак караны айырмалай. Азыркы учурда биз баардыгын эле айтабыз.
негизи эле ооруну дарылагандан көрө аны профилактика кылган жакшы да. Анан азыркы учурда биздин өзүбүздүн эле ошол жашоо турмушубузду биринчи оңдошубуз керек болот. Ар бирөөбүз өзүбүзгө, ден соолугубузга мындай кайдыгер карабаш керекпиз да. Мисалы эле биз айтабыз, бир жылда же болобу, же 2 жылда, же 3 жылда болобу. Мисалы 3 жылда примерно онкологиялык ооруларды алдын ала алып турса болот да. Себеби эле ошол эле Японияны карасак, Япония мурун ашказандын залалдуу ишиги боюнча дүйнөдө биринчи местада турчу. Анан ошончо эле бир 50 же 40% адамдар каза болчу да, ошо ашказандын залалдуу ишигинен. Бирок алар 98%га чейин ошону мындай буруп койду да. Ошол алдын ала алган үчүнчү. Анан мисалы эле ошо 3 жылды алалы. 3 жылды алганда биз эми айлыгыбыздан, ар бир айлыгыбыздан бир 500 сом болобу же 1000 сом болобу, ошону бир атайын ден соолугума деп бир капчык коюп туруп ошого салып коюп турсак, ошол 3 жылдын ичинде бир чоң сумма чогулат да. Ошону мына мен өзүм ден соолугума деп барып туруп бир англисче айтканда чекап деп коебуз. Бүт толук организмибизди текшерүү маалыматтан өтсөк. Бирок көп эле бейтаптар айта берет, ошол каражатыбыз жок, көп кетет акчанын бардыгы деп. Анан бирок азыркы учурда мына поликлиникаларда эле алдын ала көп деле каражаттын кереги жок. Анан азыркы учурда мисалы региондордо жанагындай бир чоң машина менен обследованияларды өтүп жүрөт. Анан караван здоровья деген ошолордон өтүп, анан ошол 3 жылдын ичинде бирден обследование өтүп турса, бул канча деген онкологиялык оорулардан алдын ала жоготобуз. Себеби бул онкологиялык оорунда башында табылган болсо, анда биринчи очередь эле толук 100% айыгып кетет. Сизге ыраазычылык билдирели. Анан эми сөзүбүз куру болбосун. Жалпы журтчулукка бир ден соолукка каалап коюңуз. Анан маегибиз жыйынтыктай эле жааматка салам айтсаңыз болот келиңиз. Кыргыз элиме ушун негизи эле өзүбүз аябай мындай жашообузга кайдыгер карап, азыр бардыгы эле ошол жашоонун арабасында тартып жүргөнүбүздүн кыйынчылыктары, анан ошол себептен ошол жактан да ден соолукту унутуп калбашыңыздарды мен билдиремин. Себеби бардыгыбыздын жашообузда эле бул ден соолук чоң проблема. Себеби бул чоң проблема кийин алып келсе канча деген азаптарды өтөбүз. Ошол себептен ден соолугубузга кайдыгер карабай бир жакшы мындай обследованиялардан өтүп, алдын ала ден соолуктарыңызды чындаңыздар. Сиздерге да чоң рахмат. Ден соолугуңуздар бекем болсун, иштериңиздер ийгилик. Ушинтип багы ар кандай специалисттерди чакырып, кыргыз элиме мындай жаңылыктарды алып келип, ошо жакшы мындай советтерди берип атканыңыздарга чоң рахмат. Ийгиликтер боло берсин сиздерге. Рахмат. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жалпы Жааматка ЛТР каналы Кутман таң программасынан салам айта барыңыз. Биз сизди дагы да болсо күтөбүз, жакшы ийгиликтер менен, жаңылыктар менен. Андыктан элдин ден соолугу деп чуркап жүрөсүздөр, бирок ошондой кызмат өтөөгө сиздерге да ден соолук керек. Андыктан ден соолук каалайбыз. Бар болуңуздар.